Бүгүн күн адаттагыдан да кызарып чыкты. Алгач Т аркы өйүздөгү тоонун чокусуна чачыраган күн нуру бат эле тоодон ылдый куюлуп, бактуу айылды каптап өттү да көл бетине жайыла баштады. Көлдүн майда толкундары жаңы тийген күн нуруна чагылышып, алыстан караган адамга күзгү сыныктарындай жалт-жулт этет. Жаңы башталган күндөгү табияттын кооздугуна суктанып, бийик төбөдө бир адам отурду. Чачтары уйпаланып, көзү шишимек. Узун бойлуу бул жигит айылдыктар Боке деп чакырышчу болот эле. Ал күндүн ушунчалык кооз болуп чыкканын көптөн бери көрө элек болчу. Уйкудан туруп сыртка чыкканда күн аркан бою көтөрүлүп калат эле да, мындай кооздукту көрүү ага насип кылбайт эле. Бүгүн эрте туруп калуусунун себеби да бар. Кечээ күнү көбүрөөк ичип алган арактын айынан башы ооруп, турууга аргасыз болгон. Аял эркек төрөп, ошонун урматына достору менен бастырып да койгон. Эки куздуу болгондон кийин көп жыл бала көрбөй жүрүп, араң балалуу болсо ичпей коймок беле. Көл тараптан келген сыдырым желге бир аз сергий түшкөнү менен башы дагы эле зыңылдап ооруп турат. Бир нерсе таап ичпесе болчудай эмес. Кечээ кимдер менен ичкенин эстөөгө аракет кылып көрдү. Көп эле адамдар жүргөндөй болгон. Бирок тиги жыкы менен тилектен башкасын эстей албай койду. Чакыныраак тилектикине барсамбы деп кайра айныды. Андан баары бир эч нерсе чыкпайт. Ал бирөөнүкүн ичиши мүмкүн, бирок бирөөгө ичирбейт, шүмшүк. Жыкыныкы айылдын аркы четинде. Ага жеткенче качан? Башынын оорусу күчөп, оозу кургап баратат. Баары бир барыш керек. Жердин түбүнөн болсо да таап ичпесе болбойт. Баса, Нурлан да ошол тарапта турат. Бирөөтөлө аны да сүйлөшө келишибиз керек. Бүгүн баласын чыгарып келет эмеспи? Асманга бир кыйла көтөрүлүп калган күнгө көздөрүн жылжыйтөө карап, күндү кандай баштасаң, ошондой аяктайсың дешет го. Бул күндү кубаныч менен баштайын. Бүгүн кубана турган күн деп күбөрөнүп, ордунан ыргып турду да дөбөдөн түшүп, жол боюндагы шылдыраган арка бетин бир чайкап, үйүнө келип кыздарына бир нерселер даярдап берди да ылдый карап жөнөдү. Дүкөнүн жанында машинасын чукулап турган классташына жолугуп калды. Салам алейкум, Боке, кандай турасың? Деди ал болотту көрөр замат. Алейк салам Молдоке, жүрөбүз. Өзүң кандай? Эмне машинаң ооруп атабы? Деп тамашалай сүйлөдү да каткырып күлүп, сүф деп койсоң эле жүрүп кетет, деди. Боке, бүгүн эртелеп башталгансың го. Баса, бешик бооң бек болсун. Кечээ уктайын десем, укчуудай түрүң жок. Рахмат досум. Бирок кураяк абада жүрбөсүн менден жакшы билесиң го. Кичине бир нерсе дебейсиңби? Жөн турчу. Андан көрө таштабайсыңбы ушунуңу? Мындан эч ким пайда тапкан эмес. Таштайбыз буюрса. Мен эми балалуу атпаймынбы? Ошону жууп эле кичине ичкенбиз. Анан баш жазган менен көр казганын сообу чоң дейт. Кой Беке. Жаштыгың калган жок. Мечитке кел. Бүгүн как раз 3 күндүк даватка кетип атабыз. Кошулбайсыңбы андан көрө? Пока биздин атыбыздан да сен эле барып тур. Баарыбыз молдо болуп кетсек, аракты ким ичет кокуй? Ар ким өз-өзүнө жооп берет. Жакшылап ойлонуп көр. Бир чыгып келсең көп нерсени түшүнөсүң. Түшүнүү үчүн чыгат элем. Бирок күнү 3 күнгө чыкканда Шамбаяны мага ыйгарып койсо болобу? Мен шарияттан эч нерсе билбейм десем, Аллах сүйлөтөт дешет. Тердеп, кургап, жүдөп, какап, наркы айылда укканымды айтып салдым. Кийин бир илимдүү байке эскертти. Мен Шейх Ильяздын айткандарын пайгамбар айтты деп сого бериптирмин. Ошол досум, үйрөнүү үчүн чыгам, бирок үйрөтпөйм. Мага ошондо шарият айта берсе, дин бузулуп кетпесин дагы. Бирок бүгүн бошой албайм. Аяшың роддомдон чыгарып келишим керек. Жүр азыр, бензинден да эч нерсесинин кереги жок.
Барып келе калабыз да кеттик деп атка. Мен Нурлан менен барсамбы деп аткам. Балам чыгарганы. Мерс менен барбасам мунуң менен уят го. Болот каткырып күлүп калды. Макул өзүң бил. Бизде мерс жок. Эмне кылабыз? Анан бир ниет кылып кой 3 күнгө деп москвичин ота алдыра баштады тиги. Макул анан жолугабыз да. Болот андан ары басып кетти. Нурлан менен Болот жаңы төрөлгөн баланын ден соолугу үчүн кичине алып отуруп, бир бөтөлкөнү жарымдап коюшту. Кой эми, батыраак баралы. Бизди күтүп калышпасын, деди Болот бир убакта ордунан туруп. Аябай сагынгансың го. Же балаңа шашып атасыңбы? Моурекини бир отоло тынчтып койбойлубу? Деди Нурлан тургусу келбей. Жетет азыркы. Калганын анан улантабыз да. Бул байкуш жалдыратпай алып койсок жакшы болбок. Убакыт бар. Али эрте эле го. Нурлан дагы кыйылды. Кой дос, сен урулдагы адамсың. Барып келгенден кийин деле жетишебиз. Сен эмне мени унутуп калдыңбы? Мен качан соо машина айдайт элем. Коркпо дос. Москвага десең, Москвага да алып барып келем. Бирин бири тамашалаган эки дос машинага отуруп жүрүп кетишти. Алар райондун борборуна келгенде күн түштөн ооп калган эле. Баланын документтерин аны мунусун даярдаганча бир топ кечтеп калды. Ошентип жаңы төрөгөн эненин балалуу болгону үчүн аябай ичип кызып алган атаны жана бул дүйнөнү абасынан дем алганына 4 гана күн болгон наристени ак мерседеске отургузду да Нурлан айылды көздөй жөнөдү. Чоң жолго чыгаар замат ылдамдыгы күчөгөн машина зымырып алып учту. Ой аяш, акырын эле жүрсөңөрчү. Учуп баратасың го мындай эле, деп тынчсыздады баласын кучактап отурган Аяш артынан. Качандан бери коркок болуп калгансыңарбы? Бул деген мерс да акырын жүрбөйт, деп каткырып калды Нурлан. Эмнеси болсо да батыраак үйгө жеткирсең болду. Уйкусурап отурган Болот сөзгө аралашты. Жеткирем, жеткирбегенде эмне? Жанадан жутулган арактын кызуусу эми жеттиби, же жөн эле Аяшын коркутайын дедиби? Нурлан машинанын ылдамдыгын дагы күчөттү. Чындап коркуп кеткен Аяшы. Мас болуп калган эмессиңерби? Кудай десеңерчи кан жолдо, деп дагы тынчсызданды. Сопсо элебиз Аяш. Азыр могу Ташбакадан өтүп алалы, анан аркысын көрөбүз. Ташбака дегени Чиркегичи менен бара жаткан узун КамАЗ экен. Нурлан анын артынан жетип келди да өтүп кетүү үчүн жанына чыга калды. Дал ушул учурда маңдайынан жакындап калган машинаны көрдү. Машинаны токтотууга да КамАздын артына жашына калууга да кеч болуп калган эле. Эмне кылаарын билбей калган Нурлан сол тарапка чыга качуу үчүн рулду буруп жиберди. Бирок катуу келе жаткан машина бир чимирилип алды да жол кырынан ары көздөй учуп кетти. Эки оодарылып, анан картайган талга катуу урунуп, чалкасынан жатып калган машинага адамдар чуркап барышты да машинадагыларды шашылып чыгара башташты. Бирок алар канчалык шашылышканы менен 4 күндүк нарседен башка тирүү адамды таба алышпады. Жол боюндагы кичинекей дөбөчөдө 2 кыз ойноп отурат. Алар күндө бул жерге келип ойночу эмес. А бүгүн болсо эртеден бери ушул жерде. Анткени бүгүн бөбөгүн алып мамасы келет. Силер эми чоң кыз болдуңар. Аллейди силер карайсыңар, көтөрөсүңөр, деп кеткен мамасы больницага. Ошондон бери алар күткөнү ушул. Аллейди качан алып келесиң деп атасына күндө айтышат. Бүгүн атасы эртең менен Аллейди алып келем деп кеткен. Ошондон бери алардын эки көзү төрт. Түшкү тамакка да киришкен жок. Тамак ичип отурушканда келип калуусу мүмкүн да. Мына эртең менен кызарып чыккан күн кайрадан кызарып батып баратат. Адаттагыдан башкача кызарып батып баратканын күнгө эч көңүл бурбаган бул эки кичинекей кыз дагы эле ошол жол тарапты карап отурушту. Бир күнгө созулган бул күтүү алар үчүн кылымга тете болду. Тигине караңгылыктан суурулуп чыккан машинанын жарыгы
бери көздөй жакындай баштады. Кубанган кыздар дөбөдөн жолду көздөй чуркап жөнөштү. Бул үлүңдөп келе жаткан жарыктык аларга табылгыс кубаныч тартуулап, көөдөнгө сыйбаган кубануу менен чуркап баратышты. Бирок бул үлүңдөгөн жарык менен бирге алардын койнуна батпаган кубанычын суу сепкендей өчүрө турган, кылыктанган күлкүлөрүн муңайган ыйга ыйланта турган суук кабардын келе жатканын али билишпеди. Кылымга тете болгон күтүүгө үмүт шооласын тутаткан бул жарыктын эшик алдына келип өчөөрү менен үмүт шооласында жалп этип өчөөрүн алар али билиши элек болчу.